Кыргызстандагы жалпы калктын социалдык өтө оор мүнөзгө айланып кеткен проблемаларынын бири бул турак жай менен камсыз кылуу экендигин акыркы бир канча жылдан бери какшап дайыма айтып келебиз. Анын өзгөчө бир көрүнгөн түрү бул Борбор шаардын, Ош шаарынын же болбосо борбордук делген райондук бөлүктөрдөгү аймактарда эл калыңыраак жайгашкан жерлердин тегерегиндеги ар кыл максатта көбүрөөк айыл чарба багытында колдонуп жүргөн жерлерди ээлеп алып, аргасынан ошол жерге үй тургузуп, биз турмуш тиричилигибизди улайлы деген кыймылдардын аябай күчөп кетти экендигин жакшы билебиз. 2010 жылдан кийинки жылы апрелде болгон окуялардан кийинки жагдайда дагы ошондой бир чоң толкун башталган, бирок анда бийликке келген биздин жетекчилик эч убакта биз мындан ары жөнү жок жерлерди башаламан берип, айыл чарба жерлерин талкалатып, жана башка дегендерге жол бербейбиз. Биз турак жай маселесин жаңыча өңүттө туура багытта чечишибиз керек деген маселелерди бир топ көтөрдү эле. Бирок ага карабай биздин борбордук шаардын, Ош шаарынын тегерегинде бир топ мыйзамсыз делип, ээленип калган жерлерге салынган турак жайлар бар эле. Алардын көйгөйлөрүн кантип чечебиз, биз аларга кантип жардам беребиз деген маселелерди көтөргөнүбүз менен бир топ маселе жылбай келген. Бүгүнкү күндө парламентте Атамекен фракциясы ошонун чечүү жолдорун сунуштайбыз деп мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Анын чоо жайын биз алдыда сөз кылабыз. Алгач кыскача сюжетке назар салсак. Адилет жаңы конушунун жашоочусу Кошобакова Бермет апа 67 жашта. Мындан туура 8 жыл мурун жолдошу оорулуу болуп калганына байланыштуу үй бүлөсү менен шаарга көчүп келип, мыйзамсыз басып алынды делген конушта отурукташып калышкан. Тилекке каршы апанын айтуусунда, келген күндөн тартып бүгүнкү күнгө чейин көргөн күнүбүз курусун дейт. 8 жылдан бери караңгы свети жок, мыйзамдаша албай жатабыз. Чет мамлекеттен келгендерге сразу бүтөт. Ала кандай Кыргызстандын элинин 4 соток жери бүтпөйт. Бизде мынакей мораторий жарыялангандан кийин Түрктүн жери берилди. 1 жыл бол элек үйлөрдүн баары салынды, свети коюлду. Мына азырда коюп атат светин. Мен барып ошондо сурагам, мунун каяктын тиги электриктери коюп атат десем, Аламидин районунун иреси коюп атат деген. Эмне үчүн бизге Аламидин районунун иреси карабайт? Башка жагы эмне үчүн карабайт? Өкмөт эч кандай көңүл бөлгөн жок бизге. Биз азыр Бишкек шаарынын четиндеги Адилет жаңы конушунда турабыз. Учурда бул конушта 350дөн ашуун түтүнү менен 2000ге чукул калк жашайт. Конуштун түзүлгөнүнө 7 жыл болгонуна карабай, учурда бул конушта жарык маселеси дагы, суу маселеси дагы жана мектеп, бала бакча маселелери таптакыр каралбай калган. Биздин көйгөйүбүз учет жок деп долдорлорго, мектептерге албайт, садиктерге. Ошо свет, суу жок, кыйналып атабыз. Ошол көйгөйүбүз. 6 балам бар, 4 неберем бар. 2 мектепке, 4 садикке бара турган, бирок эме алышпайт да, учет жок деп. 7 жылдан бери чуркап, эч жерден жыйынтык чыкпаган конуштун тургундары үчүн жерлерин мыйзамдаштыруу боюнча жаңы мыйзамдар иштелип чыгып, элдин көйгөйүн тезинен чечип берсе деген үмүттөрү чоң. Айзада Дүйшөбаева, Куштар Осмоналиев, Атайын ой ордо программасы үчүн. Самарбек мырза, мындай конуштардын азыр саны 50дөн ашып кетти го дейм бизде, же 50гө жеттиби? 50гө жетти. Эмне үчүн алардын бирлери мыйзамдуу деп эсептелип, экинчилери мыйзамсыз деп эсептелип келген буга чейин? Эми биринчиден мыйзамдуу деп жер аянты, жер тилкеси мамлекеттик тарабынан, мэрия тарабынан жер бөлүнүп берип салынгандардын бардыгы бул мыйзамдуу деп эсептелет. Азыр биз карап аткан маселе бул мыйзамсыз, то есть жерди басып алып, аяка эч ким уруксат берген эмес, барып салып алган тамдарды азыр биз мыйзамсыз деп эсептеп жатабыз. Ушул жерге келгенде бир топ талаштуу маселелерди айтышат да, себеби 2005-жылдан кийинки революциялык кыймылдын чарапаты менен бир топ адамдар деле ошондой эле кадамга барган деп айтышат да. Мына басып алды, ээлеп алган, анан аргасыз бийлик макулдугун берип, анан саясий кызыкчылыктан улам аларды мыйзамдаштырып берип койгон. Андан кийинки ошол негизги топтон калып калгандар айласыз барып жашап аткан жерлерди эмнегедир көңүл бурбайт, булар аз сандагы адамдар деп маани берип койгон дегендей дагы кепти айтып келишет. Эмне үчүн мындай мамиле болуп калган деп ойлойсуз? Эми бөлүп бир мамиле жасалган деп толук мен кошула албайт экенмин, анткени бул 2005-жылдан кийинки эмес, ага чейин деле салынган тамдар бар. Бул Советтер Союзунун учурунда деле келген, документи жок тамдар салынып жашап келе жаткан. 40 жыл, 50 жылдан бери жашап келе жаткан Бишкек шаарынын тургундары азыркы маалда биздин
мыйзамга ылайык Бишкек шаардык кеңешинин чечими бар 2007 жылкы 99 жылга чейин салынган тамдарды азыркы маалда Бишкек шаарынын мэриясы мыйзамдаштырып жатат. Тийиштүү документтерин топтоп келсе, аныктап туура ошол жашайбы, кайсыл аянт деп бардык документтерди топтоп туруп мыйзамдаштырып келип жатабыз. Эмненин негизинде мыйзамдаштырып атасыздар азыр? Эмнеге таянып? Эми биринчиден 2007 жылы Бишкек шаардык кеңеши чечим кабыл алып атканда өзүбүздөр жакшы билебиз, бул 99 жылы жер кодекси кабыл алынган Кыргыз Республикасынын. Ошондо 99 жылга чейин берилген убактылуу же болсо постоянное пользование берилген жерлердин бардыгы жеке менчикке өткөрүп берүү деген бул ошо реформа жүрүп келип 96 жылы конституция өзгөрүү кирип, анан 99 жылы жаңы жер кодекси кабыл алынгандан кийин бардыгын жеке менчикке өткөрүп берүү деген чечимге келген. Ошондуктан 99 жылга чейин мыйзамсыз жанакындай документи жок тамдардын бардыгын мыйзамдаштырып берүү кадамга келишкен. Шаардык кеңештин чечиминин негизинде азыркы маалга чейин биз мыйзамдаштырып келип жатабыз. Ошол жаңы кабыл алынган, акыркы кабыл алынган чечимге ылайык келсе гана дегендер. Ооба. Бактыбек мырза, сиздер дагы мына мыйзам долбоорун сунуштап атасыздар. Бул дагы өзүнүн бир мөөнөткө ээ. Бул 2012 жылдын 3 августуна чейинки мыйзамсыз делип, бирок үй салып алган адамдардын бир укуктук мүмкүнчүлүктөрүн бекемдеп берели деген нерсе болуп атат да. Мунун зарылдыгы эмнеде болуп атат? Эмне максат менен эмне зарылчылыктан бар? Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Уруксат берсеңиздер, мага бир аз көбүрөөк убакыт талап кылынат. Мыйзам так түшүнүктүү болуш үчүн мен кеңири айтып берейин атам. Мыйзам 2012 жылдын 3 августуна чейин өзүнүн билемдик менен курулган жеке турак үйлөрү бар болгон жер участкаларын легалдаштыруу жөнүндө. Жогорку кеңештен кайсыл гана мыйзам кабыл албасын, ал тигил же бул конкреттүү бир проблеманы чечүүгө багытталыш керек. Бул мыйзам менен биз кайсы проблеманы чечүүгө багыт алып жатабыз. Биз азыр бул жактан сюжеттен 3000ге жакын адамдын тагдыры жөнүндө уктук да, реалдуу жашоо турмушта бүгүн биз киргизип аткан мыйзам 3 этап менен ишке ашат. Бүгүн биз биринчи этабы жөнүндө сүйлөшөбүз. Эгерде мыйзам ийгиликтүү 3 этабын тең басып өтө турган болсо, бул бүгүнкү Кыргызстанда 100 000 деген адамдар күнүмдүк турмушта беттешип аткан Кыргызстандагы жеке адамга таандык болгон эң негизги көйгөй менен байланыштуу. Бул эмне көйгөй? Бүгүнкү күндө адамдардын жашап аткан үйлөрү, жанкындай башаламандыктан кийин салынып калган үйлөрдө, ошол эле учурда мына дачаларды айыл кылып туруктуу жашап алгандар, бул бүтүндөй Кыргызстан боюнча андай адамдардын саны 100 000 деп саналат. Алар бүгүн эмнеге муктаж? Алар бүгүн келин боюнда болуп калса, роддомго барып учетко тура албайт. Себеби тиешелүү ал адамдын колунда документи жок. Эгерде бала наристе төрөлө турган болсо, ал мындай мамлекет тарабынан колдоого алынып, роддомдо төрөй албайт. Ошол төрөлгөн бала бала бакчага бара албайт. Ошол бала мектепке барып да окуй албайт. Ал жерде эң өкүнүчтүүсү, жада калса ошол адам жашы жетип, бул дүйнөдөн көзү кайтса, жада калса ал ошол жерде көргө да коюлганга чейинки мындай чоң көйгөйлөр менен беттешип атабыз да. Мына ушуга окшогон көйгөйлөрдү жокко чыгаруу максатында биз жогорудагы мыйзамды сунуштап жатабыз. Бүгүн биз мыйзамдын биринчи этабы катары бүгүнкү күнгө чейин такталып даяр болуп калгандыгына байланыштуу Ош жана Бишкек шаарларынын аймагында ушундай катталган мыйзамсыз үйлөрдү бир жолку акция катары, орусча айтканда жилищная амнистия деп туруп, аларга турак жайды мыйзамдаштырып берели деген мыйзамды киргизип жатабыз. Бул ушул эле учурда Ош Бишкек шаарларында эмес, бүтүндөй Кыргызстанда ушул жеке турак жайга тиешелүү болгон илгертен түзүлүп калган чоң коррупциялык схеманы дагы жоюуга алып келет. Бүгүнкү күндө жогоруда мэриянын өкүлү айткандай, бир жагы мыйзамдуу, бир жери мыйзамсыз деп калып атпайбы? Бул жерде көпчүлүк учурда адамдар жең ичинен акча берүү жолу менен дагы мыйзамдаштырууга такыр жатпаган жерлер дагы мыйзамдаштырылып кеткен фактылар Кыргызстанда толгон токой саналат. Тилекке каршы ушундай элдердин ортосунда жаралган адилетсиздикти мыйзамдуу жол менен чечүү максатында ушул мыйзамды биз сунуштап жатабыз. Бул мыйзам 13 беренеден турат. Эгерде бул мыйзам кабыл алынып калына турган болсо, ушул 2012 жылдын 3 августуна чейин мыйзамсыз жерлерге курулуп калган турак жайлар
мамлекет тарабынан акысыз тиешелүү документтерине ылайык ошол турак жай ээлерине кызыл китеп берилиш керек деген шарт коюлуп жатат да бул жакта. Эмне үчүн ошондой мөөнөттүк чектөө алынды? 3 август эмне үчүн тандалды? Бул мыйзам коомдук талкуулардан өтүп атканда көпчүлүк учурда урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде силер ушинтип мыйзамсыз басып алынган жерлерди мыйзамдаштар берип коюп койсоңор, бул экинчи рет дагы кайталанышы мүмкүн деген дагы мындай дооматтар коюлуп жатат. Ошондуктан конкреттүү 2012 жылдын 3 августу деп алганыбыздын себеби 2013 жылы, 2012 жылы жер кодексине жер басуу алуу боюнча кылмыш жаза кодексине мындай күчөтүлгөн тартиптеги мындай жазанын түрү киргизилген. Башкача айтканда, эгер жер басып алган адамдар боло турган болсо, эң оор жазасы 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратуу боюнча жаза коюлуп атат да. Мурда бул административдик жаза катарында мындай айып пулу гана салынып, мындай адамдар көпчүлүк учурда мындай кенебештик менен басып алуу мындай болуп келе берген да. Сиз жана айтпадыңызбы, коррупциялык схеманы токтотот жана башка депчи. Канчалык кепилдик бере аласыз? Азыр биз ушул мыйзам менен акыркы 2012 жылга чейинки мыйзамсыз жерлерге салынып калгандарга мүмкүнчүлүк бергенден кийинки этап бардыгы мыйзамдашып калат дегенге. Бул мыйзамдын 3 окуудан тең өткөнгө чейин элдердин ушундай күнүмдүк турмушта ушундай көйгөй менен тынымсыз кезигишип аткан адамдардын мындай артта калбай, ушул мыйзам кандай темпте кетип атат, кандай өзгөрүүлөр болуп атат, кандай толуктоолор киргизип атат, сөзсүз түрдө мындай биз менен активдүү билип туруш керек. Бул жерде сөзсүз түрдө ар бир ушундай көйгөйгө туш болуп аткан адамдын сабаттуулугу эң негизги ролду ойнойт. Ошол эле учурда бир нерсени баса белгилеп коюшубуз керек, мындай шибегени капка бекитип болбойт дегендей, бул жерде өкмөткө жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө мындай абийир бериш керек да, ынсап бериш керек. Нуржан мырза, ушул мыйзам долбоору иштелип чыгып атканда сиздерде жанагы алдамчыларга дагы бир жолу мүмкүнчүлүк берип аткан жокпузбу деген ой туулган жокпу? Саламатсыздарбы? Чынында эле кандай мыйзам кабыл алынбасын, дайыма кандайдыр бир коркунучтар болот. Тем более эгерде ошол мыйзам кандайдыр бир мыйзамсыз жасалган иштерди мыйзамдаштырууга багытталган болсо да. Бул жерде мен бир нерсени айтып кетет элем. Бир акылман айткан, элимдин бейкутчулугу бул эң негизги мыйзам деп айтып келген да. То есть орусча айтканда благо народа это высший закон деп айтылат да. То есть кандай мыйзам кабыл алынбасын, кандай иш аракеттер жүрбөсүн, алар дайыма ошол элдин бейкутчулугун камсыздоого багытталган болуш керек болот да. Бул жерден мен ушул нерсеге кыскача токтоло кетейин да. Мына жогоруда айтылып кетпедиби? 3 августтун 2012 жылында кылмыш жаза кодексине жер басып алууну жана өз билемдик менен турак жай үйлөрдү кургандыгы үчүн жаза күчөтүлгөн. Бирок мыйзам эч качан конституция боюнча дагы, бул жалпы мыйзам эрежеси боюнча дагы мыйзам өзүнүн артка күчүн эч качан жүргүзбөйт. Эгерде ал кандайдыр бир жазаны күчөтүп же ошол катышуучулардын абалын ордото турган болсо, ал өзүнүн күчүн артка жибербейт. Демек, 2012 жылга чейин мыйзамсыз курулуп калган турак жайлар үчүн дагы эч кандай жаза да жүргүзүлбөйт бул жерден. Бирок ошо менен бирге аларга мыйзамдуу колуна ошол кызыл китепти берүүгө дагы эч кандай шарт жок болуп калат. Ошол себептен бул мыйзамдын бүгүнкү күндөгү киргизилип аткандыгы бул абдан учурдун талабы деп айтсак болот да. Демек сиздер ошол жанагы кылмыш кодексине, кылмыш жаза кодексине киргизилген өзгөртүү мындан кийинки ошентип бир 20 кишини уюштуруп парагалык басып алып, анан кийин ал жерди созулап жиберип, эртең жоголуп кете турган кишилерге жолтоо болот деп кепилдик бере аласыз. Жолтоо болот деп кепилдик бере алабыз дагы. Бул мыйзамдын башында жазылып атпайбы? Бул бир жолу жүргүзүлүүчү разовый акция катары колдонулат. Ошо менен бирге мен бир мисал айтып кетет элем да, жана Бисмарк айтып кетти эле. 1000 жакшы мыйзам кабыл алсаң да, бирок чиновниктериң жакшы болбосо, ал мыйзам эч кандай ишке ашпайт деп. Бирок жаман мыйзам болуп, бирок чиновниктерибиз ошону жакшы чиновниктер аркылуу ишке ашыра турган болсо, анда иш алдыга жүрөт депчи. Ошол жер маселеси бул аябай орчундуу нерсе. Бирөөлөр үйлүү болушу керек, өзүнүн турмушун улашы керек. Башкача биз вариант сунуштай албай атабыз, көп кабаттуу үйдү салып киргизе албай атабыз, жана башка дегендер. Экинчи жагы бар, биз
Айыл чарба жаатында реформа жүргөндө жер реформасы деп биз ар бир айыл жеринде жашаган адамдарга жер үлүштөрүн бергенбиз. Кийинки кездердеги бөлүнүп кеткен же басылып алган жерлердин көпчүлүгү ошондой тилкелерге туш келип калды. Тилекке каршы мына Сокулук районунун калкы менен болгон талаштуу маселелер азыркыга чейин менимче бар да. Ушул мыйзамдын негизинде сиздердин башыңарга өзгөчө бир мүшкүлдөр түшүп калбайбы? Канчалык бир максаттуу, канчалык ийкемдүүлүк жагдайлар бар азыр? Саламатсыздар. Сокулук районунда ушу 2009 жылы моратория коюлгандан бери 1030 гектар сугар жери басылып кетти. Аны эми бул мыйзам бүгүнкү күндө иштеш үчүн менде бизде да бир жергиликтүү башка сунуш бар. Бүгүнкү күндө ошол жогорку кеңештин чечими менен 2009 жылы ушу жер тилкесин кызыл китеп берилсин, бөлүнсө болот деп берилген бул решение бар. Бүгүнкү күндө ошол жанагы берилип аткан кызыл китеп токтотмоюнча бул амнистия иштебейт. Экинчи жагы бар, азыр жерди биз элди алдап сатып алабыз, жер саккандар кызыл китеп менен. Экинчи жагын айтып кетейин. Азыр кызыл китеп эмес, доверенность менен сатып атышат. Бул дагы туура эмес. Бул пока ушул доверенность токтотмоюнча, бул өкмөт тарабынан бул жогору чечмейинче бул токтобойт. Бүгүнкү күндө бул амнистияны азыр угуп алса, жана жер саккандар ого бетер күчөй баштайт азыр. Жерди сатып алып бөлүп атат. Потому что закон им позволяет. Бул кыйын маселе болот да. Анткени бүгүнкү күндө биз жер саккандарды жоопкерчиликке чыгара албай, сатып алгандарды жоопкерчиликке чыгарып атабыз. Анткени жерди саккандар алар айтып атат, закондун чегинде бул жерди бөлсө болот, кызыл китеп кылсак болот, сатсак болот деп атат. Баары өкмөт айласы жок бөлүп берет деген да позиция коюп алган. Ошол позиция коюп атышты. Сатып алгандар бүгүнкү күндө законду бузуп атышат. Жанагы жерди сельхоз жерге, огород деген жерге үй салып атышат. Потому что жер саккандар алдап атат. Бүгүнкү күндө жер саккандар мындай айтып атат, биз правбыз деп атат, закон чегинде алып алган киши бүгүнкү күндө күнөөлүү болуп атпайбы? Бүгүнкү күндө жанагы кызыл китеп токтотуш керек. Экинчи маселе, дайыр маселеси бар. Бул жанагы ушу жер саккандар айылдарда. Менде Напалка Ак Ордодо 889 гектар бул үрүш жерди бөлүп сатышты. Муну да токтотушка азыр бизге кыйын болуп атат. Жана жер саккандар бүгүнкү күндө жоопкерчиликке тартылбай атат. Алар мындай бүгүн жерин бөлүп сатып жиберди. Ал жерде азыр суусу жок, свети жок, жолу жок. Жок дегенде ошол жер саккандар анда бүгүнкү күндө өкмөт атасында гарантия беришсин. Биз жолун салып берели, суусун салып берели. Бүгүн бул амнистия ачсак, алар жоопкерчиликтен качып кетет бүгүнкү күндө. Мына ушул нерсе мыйзамда кандай каралган? Себеби алар жергиликтүү кеңештин дагы эч кимдин чечими жок. Соттон барып туруп эле өзүнүн үлүш жерин 5-ке 10-го бөлөткөн дагы анан машинага салып алып кыдырып жүрүп, 10 китепти көрсөтөт. Каалаган жерден сатып ал деген сунуштарды берет. Бул мыйзамда мен жогоруда айткандай 2012 жылдын 3-августуна чейин курулуп бүткөн. Кандай үй болсо дагы, кандай болсо дагы курулуп бүткөн үйлөргө кызыл китеп бериш керек деген норма көрсөтүлүп атат. Жогоруда аким айтып атпайбы? Жанкы суга жерлерди ушундай бөлүп салып, мындай сатып жиберип жатыпчы. Ооба, бул мыйзам боюнча буга чейин, ушу 2012 жылга чейин Кыргызстандын көпчүлүк региондорунда суга жерлер дагы басылып алынып, үйлөр салынып калган. Тилекке каршы бүгүнкү күндө өкмөт ал үйлөрдү эч качан сүрө албайт. Ал үйлөрдүн акчасын кеткен чыгымдарын жалпы адамдардыкын кошо эсептесек, бул миллиарддаган сомдор түшөт. Демек, биз мындай карап отура бербей, конкреттүү чараларды көрүшүбүз керек. Ошондуктан биз мыйзам менен бир жолку акция иретинде бүгүнкү 2012 жылга чейин курулуп калган, бүгүн адамдар жашап аткан турак жайларды менчиктештирип берели деген норманы сунуштап атабыз. Ал эми сугат жерлер боюнча тамак аш суу коопсуздугун алдын алуу максатында өкмөт, прокуратура, күч структуралары конкреттүү түрдө мыйзамга тиешелүү сунуштарын жогорку кеңештен алып өтүп алып, ошондой сугат жерлерин сатып аткан адамдарды конкреттүү жазалаш керек. Бул мыйзамда, мисалы үчүн, бүгүнкү күндө басылып аткан, эртең бүрсү күнү басылып турганга мындай жол бере турган норма жок. Ушул мыйзамга сиздер толуктоо катарында киргизүү мүмкүнчүлүгү барбы? Эгерде азыркы мезгилде ал басып алгандагы жер эмес да. Мисалы, мага үлүшкө берилген жерди мен буягында эртең басып алат окшойт дейм дагы, сотко барып туруп арызым жазат экенмин. Ушул жерди бир 5-ке бөлүп берип, 5 кишиге сатып ийин деп туруп өзүм соодалап эткем. Эртең кайра кишилер келет. Менин суум жок, светим жок, мектеп жок, транспорт жүрбөйт, чечкиле десе, кайра ушундай мыйзам кабыл алышыбыз керекпи? Мындай сунуш түшүп атат.
Бирок биз мындай сунушка мындай позицияны билдирип атабыз. Жанкындай 10 гектар, 100 гектардан алып алган байлардын да жерлери бар да. Алар бүгүн жашыл китеп менен эле 4 сотуктан 5 сотуктан бөлүп сатып атат. Могу ушундай сатууга өкмөт тыюу салыш керек. Өкмөттүн каалагандай мыйзамды жогорку кеңештен алып өткөнгө укугу бар. Баш мыйзам жол берет. Эгерде өкмөт конкреттүү ушундай мыйзам менен бир маселени чечем деп атса, өкмөт чечиш керек. Мына жалпы элге түшүнүктүү болуш үчүн мен бир нерсени айтып коеюн. Бүгүн 100 миң деген адамдар үйлөрүндө жашап атышат. Миллиондогон сомдорду сарптап ошол жерлерди өздөштүрүшкөн. Жол киргизишкен, суу киргизишкен. Ошол жерде баласын бакчага бере албаса, мектепке бере албаса, ал биздин жаран деген эле аты болбосо, ал жерде бар болгону жашамыш этип атат. Биз ошондой жашамыш этип аткан адамдарга толук кандуу укук берели деген бир жолку акция катарында мыйзамды сунуштап жатабыз. Ошондуктан дагы мен бир нерсени баса белгилеп коеюн. Мына ушуга окшогон мыйзамды өнүккөн мамлекеттерде өкмөт киргизет. Өкмөт өзүнүн өнүгүү стратегиясына жараша мыйзамдарды түздөп чыгып, аны ошо жогорку кеңештен алып өтөт. Бүгүн өкмөт эмес, тескерисинче, бизге окшоп тытмалап көрүнгөн жерден депутаттар киргизип отурабыз. Бүгүн бул мыйзам Ош, Бишкек шаарлары боюнча мен түшүнүктүү болуп айтып коеюн да. Сизге дагы сөз берем. Азыр сиз экинчи этабын айтып коеюн да, түшүнүктүү болушунчу элдерге. Бул мыйзам бүгүн биз сиздер менен талкуулап аткан мыйзам. Ош жана Бишкек шаарларына гана тиешелүү. Бул мыйзамдын экинчи этабы бар. Ал дачада жашап аткан адамдарга конкреттүү ошол жерди турак жай катарында документ берип, ал жерлерге айыл деген статусту бериш керек деген норманы сунуштап атабыз. Бунун үчүнчү этабы бүтүндөй Кыргызстан боюнча 100 миң деген адамдар ушундай кырдаалга душууп калгандыгы үчүн, ошолордун маселесин чечиш үчүн бүтүндөй Кыргызстан боюнча ушул мыйзамды жайылтайлы деп атабыз. Ошону менен өкмөткө конкреттүү мыйзамдарга сунуштарды киргизип өзгөртүп, bundan kийинки жер басып алууга, сугат жерлерди өзүн билемдик менен үй салууга конкреттүү тыюу салгандай сунушта мыйзамдарды сунуштагыла деп атабыз. Анан азыр Доктурбек мырза, сөз сизде. Сиздер айылдык кеңештин негизги милдети жергиликтүү калктын өзгөчө айыл чарба багытындагы жерлерди туура пайдаланышына дагы өзгөчө көңүл бурушуңар керек да. Биз каршы эмеспиз. Биз өзүбүздүн жарандарды турак жай салынган жер менен камсыздашыбыз керек. Бирок бир топ мамлекеттердин практикасын алып карай турган болсок, аларда мисалы тоо этек деген өзгөчө баягы мамлекеттин экономикалык же болбосо башка өзгөчө кооптуу маселелерине тийиштиги болбой турган, жеңилирээк боло турган жерлерди атайын пландап, айыл өкмөтүнүн деңгээлинде, райондук деңгээлде, анан өкмөткө сунуштап ошол аркылуу чечет экен. Бүгүнкү күндө мына сиздер баягы эл өкүлчүлүгү катарында жетектеп аткан айыл өкмөттүн базасында деле ушундай жакшынакай айдоо жерлерди тартырып, анан үй салганга ушул жер ылайыктуу болот эле деген жерлер каралбай жаткандыгы белгилүү да. Маселени кантип жөнгө салсак болот? Бул эми саламатсыздар. Бул жанагы жер маселеси бул эми азыркы учурларда аябай чоң орчундуу маселелердин бири болуп жүрбөйбү. Мына буга чейин баягы теле көрсөтүүдө да көрүп кеттик. Захват кылып атат дегенди угуп атабыз. Анан жанагыдай менчик үлүш жерлерди дагы ээлери баягы аларды эч ким сатпа деп эч кандай мындай тыюу салынбайт экен. Үлүш жерин сатып алган элдер аны жанагыдай эле баягы мамлекеттик каттоо органдары тарабынан госактысын чийдирип алып, болгондо дагы огород кылып чийдирип алып, анан аны мынакей буну үй салса болот экен деп баягы элдерди дагы бир баягы мындай бир жолунан адаштырып, ичин окубастан көпчүлүк элдер түшүнбөйт да муну, баягы ичин карап окуп алса аны албайт эле. Анын ичинде жазылып турат. Бул айыл чарба максатында колдонула турган огород деп. Ошондойлорду сатып алышып элдер анан ушундай бир жаңылыштыкка келип атышпайбы? Кечирип коюңуз. Ичиндеги ошол сөздү окуган күндө деле сатып аткан адам айтат: "Ой, бир 5 жыл чыдап турсаң, өкмөт айласы жок, сен ушака үй салып алсаң, азыр мыйзамдаштырып берет" деген практиканы күчөтүп алдык да. Биз ошон үчүн айтып атабыз. Биз силердин мисалы айыл өкмөттүн карамагындагы жерлердин, үй салганга ылайыктуу жерлердин картасы, болбой турган жерлердин мисалы биздин жалпы улуттук кызыкчылык үчүн керектүү жерлердин картасын чийип, анан кийин өкмөткө сунуштап, же болбосо Бактыбек мырзага сунуштасаңыздар, анан бул кишилер колдоп берсе, бизде туура саясат жүрөт беле деген маселе бар да. Бул биздин мисалы Кыргызстандагы айыл жергелеринде көпчүлүктөрү элдер өзү мисалы үлүш ээси өзү ээсили ушул өкмөткө ушундай сунуштап кийрисе, аны дагы баягы мыйзам чегинде
айдоо жер болбой мындай баягы сугат эмес баягы багара жер болсо аны которуп баягы тиги которуу жолу менен чыгарса анда бир жөн эле. Мунун баары эле келип эле баягы айтып аткандай баягы бир сатып алуучулардын ортомчу кишилердин колуна түшүп калып эле анан тиги алар келип же трансформация кылбайт. Баягы багытын туура эмес жолдо эле сатып жиберип эле анан баягы элди келип бир кыйынчылыкка абалга алып келип атпайбы? Ушуга жергиликтүү бийликтердин тийиштүүлүгү канчалык деп ойлойсуз? Себеби коррупциялык схема, алардын жеке бизнеси, пайда таба турган жалгыз булагы айыл жеринде азыр жер сатуу гана калды деген пикирлер аз эмес. Если бул айыл жергесинде мисалы айыл өкмөтүнө бул белгилүү болсо, ошол жерлер эртең мындай бир трансформатташтырылып, анан жер үлүштөрүнө бөлө турганын айыл өкмөтү билсе, ошолдо жолдомо берип, арыз жазышып, айыл өкмөтүнүн кеңешинде каралса бир жөн. Ага жетпей эле сырттан соодалашып атпайбы мунун баары тең. Эси айыл өкмөтүнө келип, кайрылуу жолу менен эметип, анан закондоштуруп ошол элге таратып берсе бир жөн эле да. Анан сиз айтып аткандай 5 жыл деп атасыз. Эми бул жанагы огород кылып бөлүп койгондон кийин айтып атпайбы мына тиги Аманкан деле доверенность менен сатып жиберип атат деп. Доверенностьтун максималдуу срогу 3 жыл болот экен, эми 3 жылдан кийин ал баланын саткан ээсин да таппай калат. Үйдө 2 айда салып коюшат азыр ошондон кийин. Бизде телефондук чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатсыз, сурооңуз сөзүңүз таныштырыңыздар. Мен Гөл аймагынан чалып атам эле. Атым Элзар, фамилиям Шакиров. Бул эми проблема деген Кыргызстандын бардык эле жерлеринде болот деп ойлойм да. Анткени деген азыр элдин саны көбөйгөндүктөн балдарга, например, өзүбүзгө жер ала алсак жер жок да. Үй сала албайбыз. Ушул вопросту мындай Кыргызстандын масштабында ушул эле чечип бере алат белеңер деп суроо берет элем да ушуну. Кечиресиз, эгерде телефонуңузду койбой турсаңыз, кандай деп ойлойсуз? Көл аймагында деле мисалы үй салабыз деген шылтоо менен чогулушат да, көлдүн жээгиндеги бир чети токой, экинчи чети ошол көлгө тийиштүү болгон аймактарды көбүрөөк басып алалы деген кызыкчылыктагы топтордун дагы атайын иштеп аткандыгы жөнүндө маалыматыбыз бар да, ошол жерлерди бөлүп ийиш керек, сатып ийиш керек жана башка деген нерселер. Эми үчүн жергиликтүү калкчы болсо жергиликтүү бийлик менен иштешип, биз ошол бул жерди биз мамлекет үчүн, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн калтырып, жеке кызыкчылык үчүн мына могуреки тоо этегиндеги таштак жерди колдонсок болобу деген позиция който алабызбы? Кандай дейсиз? Антип өтсөк деле болот, бирок азыр Кыргызстанда ошо жалпы эле мораторий жарыяланган элге деген участок таратканга болбойт деп эле. Ошол боюнча эле биз ошол принципте эле турабыз пока. Рахмат. Тактоо иретинде 2009-жылы президент тарабынан жерге мораторий коюлган. Мораторияны былтыр 13-жылы июлда алды. Бүгүнкү күндө бул жер маселе боюнча мораторий алынган. Бирок мына азыр бүт эле айтып атышат, качан болсо эле ушу чиновниктер күнөөлүү, чоңдор күнөөлүү деп. 2009-жылдан бери айыл өкмөтү, область же болбосо район жер тилкесин бере элек эч кимге. Бул жанагы жер тилкеси берилип аткандардын бүт бул жана жер үлүштөрүн сатып аткандардын бөлүп. Жерди басып алып аткандар. Анан баягы бул гос орган жагынан айыл өкмөт, дайы жолго айтылып кетейин, район, область жагынан жер бериле элек бүгүнкү күнгө чейин. Тактоо иретинде айтып коеюн. Рахмат. Азыр сизге толуктоо иретинде айталы, себеп дегенде Бишкек шаарынын тегерегинде бир топ талаштуу жерлер бар да. Өзүңүздөр дагы бир топ жолу биздин эфирге келгенде да түшүнүк берүүгө аракет кылгансыздар. Сиздердин жерлер мыйзамсыз, айрым жаңы конуштардын жарымын мыйзамдаштырса болот, жарымын санитардык эпидемиологиялык жагдай же болбосо башка коопсуздуктардан улам мыйзамдаштырбайбыз деген маселелер болду эле. Ушул мыйзамдын кабыл алынышы сиздерди азапка салбайбы эртең? Бул мыйзамды биз толук колдойбуз. Биринчиден бул эгерде биз анализ жүргүзгөндө жана экинчи тарабын айтып кетет элем, ар бир мыйзамдаштыруунун артында жаңы басып алуулар болуп атат да. То есть бул Советтер Союзунун учурунан баштап эле биз анализ жүргүзүп келдик. Ошондой болот экен. Бияктан бул мыйзам эми Бишкек шаарында болгон маселесин, жеке турак жай куруу жана жер тилкелеринин маселесин чечпейт. Биякта жана сиз айтып кеткендей мыйзамдаштырылбачу жерлер бар. Ал жана газдын үстүндө, свалканын же болбосо башка жерлердин үстүндө бар. Бул маселени Бишкек шаары боюнча чечүү боюнча бул экинчи тарабыбыз бар эле, бизде мыйзам деп эле баарын мыйзам деп айтып атабыз. Мыйзамды сыйлап
Бишкек шаарында азыркы маалда 33-чү беренеси бар жер кодексинин. 6055 жаран Бишкек шаарынын тургундары жер тилкесин күтүп очередте турушат. Ошолордун да укугун карап коюш керек. Ошондуктан мен айтат элем, бул мыйзам менен параллельно комплекстүү иш жүргүзүш керек. Биринчиден, жанакы биз айткандай бул жана кылмыш кодексине өзгөртүү киргизилгенден кийин кичине баягы жер басып алуу токтоду. Бирок майда чүйдө там ар бир лазейкалар болот экен, ошол менен жүрүп аткандар жанакы жоопкерчиликти күчөтүү, бул биринчиден эле ошол жанакы мамлекеттик ишти иштеп аткандарда. Экинчиден, бул процедураны басып алып атканды токтотуу боюнча, сүздүрүү боюнча жана аяна чыгаруу боюнча процедураларды кыскартыш керек. Анткени элементарды түрдө буга чейин айтып келатам, бир фундаментти куруп баштаса, басып алып, биз муну соттошуп, соттун чечими күчүнө кирип, жогорку сотко жетип барып, кайра судебный исполнительдик жеткичек таякта там салынып бүтүп, бала жашап, бала төрөлүп калгандан кийин уже кол көтөрүлбөй калат экен да. Анын үстүнө 5 кишиге сатып ийет, анан кимиси экен Конечно. Андан кийинкиси биякта жанакы укук коргоо органдары жана сот тарабынан бул конкреттүү түрдө факттарды көрсөтүп, жана профилактика алыш керек. Мисалы, бул алдамчы монча жылга кесилди, мисалы Бишкек боюнча. Мынча чиновник, мисалы, мыйзамсыз берилип кеткендер боюнча мындай кылып профилактика жүргүзбөсө, бул проблема общий, бул жалгыз эле жер басып алган. Салтка айланып барат деген. Салтка айланып барат. Мен мэриянын немесине ушунтап коеюн да. Бул мыйзамда, урматтуу телекөрүүчүлөр, 3-чү беренеде конкреттүү көрсөтүлүп атат. Социалдык, маданий жана күнүмдүк турмуштук тиричилик багыттардагы объектилерди курууга арналган, ошондой эле шаар куруучулук жана санитардык эпидемиологиялык чектөөлөрү бар жер устактарынын өзүн билемдик менен жеке турак жай үйлөрүн кургандар жоопкерчиликтен бошотулбайт деп. Мындай тагыраак айтканда, бала бакчанын, мектептин, оорукананын, дүкөндүн, ушуга окшош мамлекет атайын кайтарууга алган жерлердин үстүнө курулуп кеткен жерлер мыйзамдаштырууга жатпайт жана бул мыйзам андай шартта курулган үйлөргө жайылтылбайт. Бирок ошол эле учурда биз телекөрүүчүлөргө дагы бир нерсени айтып коелу атабыз. Мына мэриянын өкүлү айтып атат. Бишкек шаарында бүгүнкү күндө 6382 адам ушул мыйзамдын негизинде мындай кызыл китеп алышка туура келип атат. Бирок Бишкек шаарынын мэриясы айтып атат. 3589 адамдын үйүн гана менчиктештирип, ошентип мындай кызыл китебин берсе болот деп. Эмне үчүн? Союздун учурунда киргизилип калган көпчүлүк нормалар, чектөөлөр бүгүнкү замандын талабына толук туура келбейт. Мисалы үчүн бир нерсени 200 метр арыраак туруш керек боло турган болсо, бүгүнкү замандын талабына аны жаңы бир технология менен 50 метр, 100 метрге чейин да кыскартып жиберсе болот. Ошентип биз жерлерди мындай үнөмдүү пайдалануу жолу менен, шаарды жанына эмес, өдөсүнө карап өсүү жолу менен биз ушул маселени чечип кетсек толук мүмкүнчүлүк бар. Эми шаардын мэриясы айтып атат. 6392-нин 3589-у мыйзамдаштырылса дейт, ошонун 3000ге чукулун дейт, башка жака көчүрүш керек деген сунушун берип атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде Бишкекте ушул 3000ге чукул адамды көчүргөнгө жер болгондо, бүгүн Бишкек шаарынын 4 районунда 6000ден ашуун адам тизмеде турмак эмес. Бүгүн ошол адамдар согуштун ветерандары, бечара жалгыз энелер жерде кезекте турмак эмес. Ошолор кезекте бар үчүн, жер жок үчүн ошолор кезекте турат. Ошондуктан биз мэрия менен дагы макулдашабыз, буларга да көп ыңгайсыздыктар жаралат. Бирок ошол эле учурда ушулар менен Союздун учурунда кабылданып калган баягы мыйзам иретинде калып калган нормаларды өзгөртүп, чектөөлөрдү мындай өзгөртүүгө туш кылып, ошонун эсеби менен дагы ушул жерде 3000ден ашык адам туура келбей калып атпайбы? Ошолордун да санын кыскарталы, башка жолун ойлоп табалы деп. Өтө эле одоно ыңгайсыздыктар болбосо, мисалы санитардык абалы туура келбеген таштандын жанына салып албаса, мисалы үчүн шаар тургундарына түшүнүктүү болуш үчүн мен мындай түшүндүрөйүн. Мына свалканын ичине тыюу салган жерге биздин бүгүн шаар тургундары өтө жакын үйлөрдү салып коюшкан. Бүгүн мэрия айтып атат. Силер свалка мусордун жанында жашап атасыңар, силер 200 метр алыс жашашыңар керек эле. Мыйзамдагы норма ошондой. Силер көчүшүңөр керек деп атат. А биз мэрия менен сүйлөшүп, ошол норманы өзгөртүп, 200 метр эмес, курулуп калган үйлөр калсын. 50 метрге норманы өзгөртөлү дагы башкача бир норма менен тосолу. Ошол жерде адамдар жашагандай мүмкүнчүлүк түзөлү.
Мисалы үчүн чоң высоковольттар өткөндүн астында куруп калган же ошого 30 метр дегендер бар. Балким ошолордун чектөөлөрүн өзгөртөлү. Коопсуздук маселесине ким жооп берет? Жок, коопсуздук маселесине ыңгайлаштырып өзгөртөлү деп атабыз да. Мындай таптакыр эле мындай шалаакылык менен бардык нерсени мындай мечтештип берип коелу деген норма жок. Ошон үчүн конкреттүү үчүнчү бирине де киргизилип атат. Рахмат. Менер айым. Сиздер мына үй курушчулардын коому катарында келип атасыздар да. Сиздердин жагдай эмнеликтен улам ушундай абалда болуп атат? Урматтуу депутат, биздин жагдайыбыз болсо бул дачаларда бизде аябай кыйын болуп атат. Прописка деген жок бизде. Мынакей канча адамдар почти 54 бизде дачниктер бар Сокулук району боюнча. Бардыгыбыз уже пропискабыз жок. Жашоо кыйын аябай дегенде прописка жок болгондон кийин бизди эмеде карабайт экен, больницада карабайт экен, пособие да ала албайт экенбиз биз бул нерседен биз эчтекеге почти бир керексиз адамдардай болуп калат экенбиз да, башка өлкөдөн келген адамдардай болуп, ушу биз керексиз болуп калат экенбиз. Еще бизде могу геометрический паспорт атат, бул Россия эмелерге бара тургангачы бизде андай деген жок пропискада. Пропискабыз жок болгондон кийин андай паспорт биз Россияга кандай кылып чыга алабыз? Ошол биздин көйгөйүбүз ошол болуп атат азыркы мезгилде. Азыр жана долбоордун кийинки этабы катарында деп атып, сиз түшүнүп бересизби кандай? Эми бул мыйзам долбоору азыр коомдук талкуу жүрүп атат да. Жанатан бери пайда болуп аткан суроолордун бардыгы ушул коомдук талкуулар жүрүп аткан учурунда деле берилди. Ошол коррупциялык схемалар кандай болот, мыйзамсыз иштерди мыйзамдаштыруу бул жалпы эле кандайдыр бир элди бузуп албайбызбы деген суроолордун баары буга чейин да берилип келди дагы. Биз ушул мыйзам долбоорунда болушунча болгон шарттардын бардыгын жөнөкөйлөштүрүп, бирок ошо менен эле бирге ошол коррупциялык схемаларды минималдаштырганга аракет кылалы деп атабыз да. Себеби дегенде бул көйгөйдү эгерде биз ошо кайрадан эле коррупция болуп кетиш мүмкүн жана кайра эле ошо мыйзамсыз ишти мыйзамдаштыруу бул элди бузуп алыш мүмкүн деп туруп ушул бойдо маселени калтырып койсок, бул маселенин келечекте мындан да чоң маселеге айланып кетиши мүмкүн да. Себеби дегенде мындай карасак 3,5 миң кишидей элестетишет дагы, 5 миллиондун ичинен 3,5 миң кишинин 3,5 миң жер участогу гана деп атпайлыбы? Мисалы да шаардын алкагында ала турган болсок. Бирок ошол 3,5 миң кишинин үй бүлөсүн алганда мамлекет ар бир жаран үчүн күрөшүүгө, ар бир жарандын социалдык абалын үчүн күрөшүүгө милдеттүү болгондон кийин 3,5 миң деген бул абдан көп болуп эсептелинет. Республиканын деңгээлинде алсак, бул абдан көп. Дагы бир кичинекей бир толуктоо киргизип кетейин. Дачалык аймактар боюнча. Дачалык аймактар боюнча. Бул жерден мындайда бул мыйзам азыр талкуу жүрүп атат дедик дагы. Биз бунун аталышы өзүм билемдик менен тургузуп алган турак үй жайлары жөнүндө айтып келебиз да. Бирок ошо менен эле бирге бунун аты өзгөрүшү мүмкүн. Себеби дегенде биз бир гана өзүм билемдик менен ошо биз азыр самозахват жөнүндө эле сөз кылып атабыз да. Бирок ошо менен эле бирге көп деген жарандар, мисалга ала турган болсок, Ошто барып талкуу жүргүзүп атканда атайын Бакинская деген бир көчө бар экен, ошол жакка барып, Бакинская деген. Ошол жерде 200дөн ашык, 250гө жакын үй бүлөнүн жер участоктары 50-жылдары берилген да, бирок бүгүнкү күнгө чейин мыйзамдаштырылбай келген. Ошолор дагы ошолорду дагы киргизели деген. Дачага толуктап коеюн да мына. Кыскача айтсаңыз, телефондук чалууну кабыл алалы. Бул бүгүн Ош Бишкек жөнүндө. Эгерде өкмөт тез аранын ичинде мына дачаларды дагы айылдык статусту берүү тартибин тактап чыга турган болсо, экинчи этабында мыйзамда жаңкы дачаларды айыл статусу берүү деген мыйзам экинчи этабы болот бунун. Ошондо бул бир гана өкмөттөн көз каранды, өкмөт бат ылдам эсептеп чыгып бериш керек бизге. Канча адам? Мисалы үчүн өзүнчө мыйзам катарында кириши керек, Бул өзүнчө мыйзам, 3 мыйзам кирет. Ушул жерден токтоп туралы, дагы телефондук чалууну кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Сурооңуз? Алмазбы? Ооба. Алмаз, саламатсызбы? Просто мен карап байкап атам да, жанагы Ата Мекен партиясынан жанагы Бакыт. Бул өзү айтып атат, биз кылып атабыз, биз мынтип атабыз, эмне үчүн правительство алып тиги ошолорду кылбайт. Азыр эми правительствосын Ата Мекен шайлап беришти, Жомар Оторбаевка бербей, ошол тиги жогорку кеңеш менен тиги чечип туруп эметпеби? Ал эмне тиги азыр пиар жасап атышат, булар эмдиги жылга тиги алдыга чыкканга. Рахмат. Урматтуу мекендеш, демек бүгүн бул мыйзам кирип атат. Демек өкмөт менен жогорку кеңеш
биргеликте ушул мыйзамды киргизип, сизге окшогон 100 000 деген адамдардын көйгөйүн чечип атат экен деп ишене бериңиз. Азизмамет мырза, биз азыр Бакыт мырза белгилеген дачалык тартипте берилген жерлерди айыл статусуна өткөрүү деген айтышка оңой, бирок бир топ көйгөйлөр бар да. Ал жерде бардык нерсе өтө жөнөкөйлөштүрүлгөн. Айыл макамына өткөндөн кийин ошол жанагы эки үйдүн ортосундагы жолдун кеңдиги дагы проблема болуп башталышы мүмкүн да. Сиздин пикир? Саламатсыздарбы? Бул мыйзамды мен окуй электим да көрө элекмин, бирок мыйзамдын чийки жагы. Булар мыйзамды азыр бир жактуу эле кабыл алып атасыздар да. Баягы дачаларды жанагы сууга жерге берилип кеткендердин бардыгы мыйзамдаштырып эле кызыл китепти берип коелу. Бирок алардын экинчи жагын да караш керек. Алардын мисалы дачаларда биздин айыл аймагынын тегеринде 3 дачный участок бар. Ал жерде 1000 адам жашайт. 286 кожолук бар. Ал дачалардын жолдору бардыгы 3 метрден ашкан эмес, чоң транспортко ылайыкталган эмес. Ал жерде суу жок, инфраструктура эчтегеси жок. Баягы дачалар өздөрү акча чогултуп, жолун эптеп жазып алган, трансформаторду бир трансформаторду коюп алган. Алардын силер мыйзамдаштырып койсоңор, кийинки проблемасын ким чечет? Кийинки проблемасы айланып келип эле жергиликтүү бюджетке жүктөлөт. Жергиликтүү бюджетти мейли, мисалы менин бюджетим бир аз бар, бюджетим мен 3 айлды алып кетсем болот. А бирок жогору жакта бюджет жок айыл өкмөттөр бар да. Алардын материалдык техникасын, базасын биринчи мыйзамга киргиш керек. Сиздер азыр мыйзамды кабыл алып эле ура менен бардыгына документтештирип берип койсоңуздар, алардын баары эртең айыл өкмөтүнө келет, эртең районго келет, давай бизге жол салып бергиле, бизге электр чубалгыларын орнотуп бергиле, суу чыгарып бергиле. Ошондой маселе менен биз бүгүнкү күндө кездешип атабыз. Мына бир эле мисал. Биздин айылдын тегерегинде сууга жерлери берилип кеткен, элдер трансформация кылып, үлүш жерлерин бардыгын сатып кетип калган. Ошол элдер азыр бизге келип алат, үйлөрүн куруп алган. Мынакей биз сенин территорияңда жашайбыз, суубуз жок, жолубузду салып бер. Ай силер бизге территорияга кирбейсиңер, же каттоодо жоксуңар десек, биз силердин айыл аймагында жашагандан кийин айыл өкмөтү милдеттүү, бизге куруп бересиң деп эшиктин алдына отуруп алат. Же закондо түшүндүрүп бере албайбыз. Биз кабыл албай койсок, районго барат. Айыл өкмөтүнө барсак, биздин тилибизди укпай атат, бизге суу киргизип бербей атат. Ушундай маселелер. Бир суроо берейинчи анда. Бакыт мырза, 40 эле секундубуз калды жыйынтык иретинде. Мен бир суроо берип коеюнчу. Сиз айтып атасыз, акча жок, аны мыйзамдаштырбаш керек деп. Мен адашпасам, мына Сокулуктун өзүндө эле 30 000ден ашык адам жашайт дачаларда. Ошто дагы 1000 деген адамдар жашайт. Буларда мындай адамдардын саны 50 000ден 100 000ге чейин. Ушуларды сиз эмне кыл дейсиз? Көчүрүп бир жакка жылдырып кет дейсизби? Же ошол үйлөрүн талкалап сүрдүрүп салгыла дейсизби? Же ошолор өмүр бою ошол жерде же садикке баласын бере албай, же өздөрү мектепке баласын бере албай, ошону жашап өтүп кетсин. Мына же айткандай, же пособие ала албаса, же дареги так болбосо, учету жок болбосо, эң өкүнүчтүүсү байке. Ошол адамдар Кыргызстандын саясатын оңго же солго бурчу шайлоолордо да укугунан ажырап атпайбы? Добуш да бере албайт. Алар эч ким эмес болуп калып атпайбы? Ошондуктан биз мыйзамды киргизели, өкмөт каражат жагын чечсин дагы, өкмөт менен жогорку кеңеш биргеликте ушул элдердин көйгөйүн бир отоло чечип берип коелу. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Ой Ордо программасында 2012 жылдын 3 августуна чейин мыйзамсыз делип басылып алынган жана ал жерге турак жайын салып алган адамдарга ошол жердин ээлик кылууга мүмкүнчүлүк берели деп суруштап аткан Ата Мекен фракциясынын демилгесиндеги мыйзам долбоору жөнүндө сөз кылдык. Мунун кийинки тагдырлары жөнүндө биз албетте сөз түрдө талкуу жүргүзөбүз, себеби дагы такталбай талашты жарата турган маселелери көп.